каалаган жаран жасалма интеллектти колдонууда биринчи ага суроо талап берет. Мисалы үчүн ошол эле курстук иш жазып атса, дипломдук иш жазып атса, мага курстук иш жазып бер деп эле айтып койбойт. Аны деталдаштырат, темасы мындай болсун, мындай форматта болсун, практикалык жумуштар камтылсын. Ал суроо талапты берген кишиде дагы кандайдыр бир билим болуш керек. Алгоритм бериш керек. Эгер сиз жөн эле мага дипломдук иш жазып бер, физика сабагынан десеңиз, ал сизге эч кандай мындай сиздин жумушуңузга керектүү эч кандай материал бербейт. Ошондуктан бул жерде жасалма интеллектти колдонсо эле жаштарыбыз билимсиз болуп калат деген ойдон алысмын. Экинчиден, жаш балдар боюнча, жаш балдарды мисалы үчүн жасалма интеллект чыга электе эле жана оюндарга көз каранды болуп, компьютерди колдонууда көз карандыктылар бар. Аны эми бул маселе тарбия маселеси, ата энеси көзөмөлдөш керек. Өзүнүн мындай критикалык ой жүгүртүү деңгээлине жеткенге чейин, 6-7 жашка чейин, мисалы үчүн балдарга болушунча телефонду бербей коюш керек. Менин көз карашым боюнча. Ошондо бул маселеден кутулабыз. Анан үчүнчү маселе ошол ChatGPT'ни негиздөөчүсү, OpenAI компаниясынын жетекчиси Сэм Альтман өзүнүн интервьюларынын биринде айтты. ChatGPT'ни жасалма интеллекти өзүңөрдүн жеке психологуңар катары колдонбогула, бул силердин маалыматыңарды келечекте өзүңөргө каршы колдонушу мүмкүн деген көз карашты айтты. Себеби Америкада, мисалы үчүн ошол OpenAI болобу, башка компанияларда чогултулган маалыматтар автоматтык түрдө өкмөткө берилет. Эгер ошол бир жаран, бир келечекте кандайдыр бир кылмыштарга барып, сот процесстер болуп калса, ошол жасалма интеллекттеги буга чейинки колдонгон маалыматтары текшерилет. Мисалы үчүн ошол ChatGPT менен сиз кандайдыр бир кылмышты кылганда ошол нерсени психологко айткандын ордуна ошол ChatGPT'ге айтат да, мен кечөө мисалы үчүн баңгизатын колдондум, бирок өзүмдү ыңгайсыз сезип атам же бирөөнү уруп койдум. Бирок ошол маалымат сакталып калат. Андан сот процессинде ошол маалыматтар адамдын өзүнө каршы колдонулушу мүмкүн. Сен мурда 5 жыл мурда ушундай кылмыштар жасаган экенсиң, ошого жоопкерчилик тартышың керек деген. Ошондуктан бул жерде мен мындай деп айтат элем, негизи жасалма интеллект платформаларын колдонууда адам өзү чечим чыгарыш керек. Бычакты эле, мисалы үчүн бычакты мисал келтирсем болот. Бычакты ошол үчүн жакшы ашканада тамак ашка колдонсо болот. Ал эми ошол эле бычак менен бирөөгө зыян келтирип койсо болот. Ошондуктан бычак биздин жашоого керек, оптимисттик көз карашта. Ошондуктан жалпы адамзат, биздин жарандар кандай максатта колдонот, ошол адамдардын мындай аң сезиминен, өзүнүн мындай жарандык жан дүйнөсүнөн көз каранды биз болгону ошолорду туура багытта колдонууга мындай маалыматтык саясат жүргүзүшүбүз керек. Жасалма интеллекттин жалаң жакшы жактарын айтышыбыз керек.